Кытайдын CGTN телеканалынын журналисти Казакстанга медиа тур жасады. Алар Жибек жолу Silkway телеканалынын жамааты менен биргеликте Алматы шаарынын жашоосу жана Алматы облусунун кооз жерлери тууралуу бир катар репортаждарды даярдашты. Өлкөнүн берүүлөрү Кытайдын эл аралык телеканалында 3 тилде — казак, орус жана англис тилдеринде көрсөтүлөт. Журналисттер өз ишин мыкты жерлеринин бири болгон Алматы Медеуде аяктады. В целом Алматы нам всем очень понравилось. Здесь город очень современный. Жалпысынан Алматы баарыбызга абдан жакты. Шаар абдан заманбап, айланасы тоолор жана кооз пейзаж. Туруктуу өнүгүү жаатындагы Кытай-казак кызматташтыгы тууралуу репортаж тарткым келди. Мен ага жетиштим. Конаев шаарында болдум. Ал жакты жакшы тартып алдым. Бул жерде да пейзажды тарткыбыз келип, Медеу Көктөбөгө келдик. Ал жакта да абдан жакшы иштедик. Пейзаж. Сегодня приехали в Медеу, и вчера в Коктебе. Там мы тоже очень хорошо проработали. Экспедициялык топтун жетекчиси белгилегендей, бул жөн гана медиа тур эмес. Эки өлкөнүн маданий жана тарыхый жакындашуусу болуп саналат. Журналисттер казакстандыктардын өмүрү жана жашоо образы менен таанышууга, кызыктуу окуяларды угууга мүмкүнчүлүк алышты. Кытайлык кесиптештер алган таасирлери менен бөлүшүп, жаратылышка, меймандостукка суктангандыктарын жашырган жок. The amazing trip like this one would be very rare. Медиа турдун жүрүшүндө биз бул өлкөнүн тургундары менен баарлаштык. Бул менин жан дүйнөмдүн түпкүрүнө жетти. Менин оюмча бул сапар биздин бүткүл жамаатыбыздын жүрөгүнө достуктун уругун сепкендей болду. Ал жыл өткөн сайын жемишин бере берет. Биздин биргелешкен ишибиз абдан жемиштүү болду. Теледен, интернет аркылуу көрсөткөн кооз окуяларды өз менен кошо ала кетебиз. Мындай турдун аркасында биздин кандай жакшы коңшулук мамилебиз бар экенин бүткүл дүйнө билет. World can witness our friendship.